Арбаңыздар, ардактуу депутаттар, Манас бул биздин руханий байлыгыбыздын туу чокусу жана ал өзөгү. Манаста айтылгандай, айт десе токтолбой, ашуудан шамал соккондой, күн жүгүрүп канаттайт, күйгөн элде санаттайт, анан башканы коюп манастайт дейт. Биз мына ушул 7-чи чакырылыштын парламенти депутаттары Манас эпосу жөнүндө мыйзамды кабыл алсак, Манас эпосунун үчүлтүгүнө болгон көз караш, ага болгон изилдөө, ага болгон аракет, Манас эпосубузга болгон биздин мамилебиз мыйзамдын негизинде күчүнө кирет деп ишенебиз. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын ушул мыйзам долбоору Манас эпосунун үчүлтүгүн жана анын бардык бөлүктөрүн алып жүрүүчү, сейрек кездешүүчү искусствонун улантуучусу катары манасчы статусун бекемдөө, манасчылардын чыгармачылыгын аткаруу чеберчилигин сактоо, өнүктүрүү, даңазалоо, жайылтуу жана мамлекет тараптан колдоо максатында иштелип чыкты. Манас эпосу үчүлтүгүнүн жана анын бардык бөлүктөрүнүн ар түрдүү формадагы тексттеринин башка тилдерге которууда жана баяндоодо идеологиянын бузулуусунан, бурмалануусунан, өзгөрүп кетүүсүнөн, классикалык салттык контексттен чыгып кетүүсүнөн сакталышын жана корголушун камсыз кылуу сунушталат. Мыйзам долбоорунда Манас эпосунун үчүлтүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын, анын чегин тышкары жерлерде коргоо, ошондой эле Манас эпосунун үчүлтүгүн ар тараптан окутуп үйрөтүү жана жаш муундарды тарыхый, маданий мурастардын баалуулуктары менен тааныштыруу үчүн шарттарды түзүү каралган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Манас эпосу жөнүндө мыйзамында колдонулган манасчы, манасчынын аткаруучулук өнөрү, эпикалык мурас, интеллектуалдык мурас, Манас эпосун даңазалоо терминдери киргизилип турат. Урматтуу депутаттар, бул кыскача баян Манас өзү 7 күн 7 түн айтса дагы улуулугу бар, баалуулугу бар, нарктуулугу бар, улуу көрөнгө, бул кыргыз элинин көрөнгөлүү эпосу, уюткулуу эпосу. Биз ушул мыйзамды демилгелеп жатып, мына чакырылгандар академик Абдылажан Акматалиев баштаган биздин окумуштуулар келип атышат, өкмөттөн келип атышат. Биздин министрлер кабинетинин оң кортундусу бар, жана бардыгы сиздерге таркатылган. Эгерде сунуштарыңыздар болсо, экинчи окууга берем десеңиздер, алдыңыздардагы турган кагазда 4-чү колонкадагы 4-чү бөлүктөгү бөлүккө сунуштарыңарды берсеңиздер болот. Бул министрлер кабинети менен бириктирилген варианты. Жана ошондой эле мынакей Манас академиясынын мүдүрү бул жерге келип атат. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, ушул мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Рахмат. Суроо берүүчү сөз Жубаеков Дастанбек Артисбекович көрүлөт. Рахмат. Бул негизи ушул реттеп койгонубуз, тактап койгонубуз жакшы. Мен колдойм. Бирок бул жерде понятие часто турат да. Манасчы деп, манасчыга мындай түшүнүк берип атабыз. Ал ким деп. Манасчы эпосунун үчүлтүгүн жана анын бардык бөлүктөрүн айтуучу, эпосту озеки айтуу ыкмасында сактоочу жана аткаруучу статусуна ээ болгон эпикалык баяндоону жана аспаптык коштоосуз ырдоону камтыган ырчы манасчы. Манасты биз ырдайбызбы? Рахмат. Ошо кандай түшүнүк болуп калат? Дастан Артисбекович, бул жерде озек айтуучулук өнөр биздин жазма адабиятыбызга чейин озек адабиятыбыз келген. Озек адабияттын ичинде туу чокусу болуп, Манас эпосу озеки ооздон оозго өтүп, аян болбой, баян болбойт деген таризде айтылып келген улуу сөз. Ыйык нерсе туюк болот деп келет го. Ошол эле учурда муну жайсаң ырчы деген аталышта дагы айтылып келген жери бар. Муну ошол озек айтуучулук өнөрдө дастанчы, манасчы деген терминдерибиз бар эмеспи? Ошолордун ичине эле кирип кетет. Ошону биз так көрсөтүп, манасчы деп дагы атап атабыз да.
манасчы. Азыр бул жерде мындай болуп атат да, ырдоону камтыган ырчы деп. Биз ырчы деген манасчыга ырчы деген статусту берип коюп атабыз. Бул Жок, манасчыга ырчы эмес, манасчыга манасчы деген эле статус берилет. Вот, турайт. Азыр могу понятийный частты карасаңыз, биринчи статьясына турбайбы? Туура. Мына биринчи беренесинин прим 1-де аягында жазып атабыз да, ырчы деген статусту берип коюп атабыз да. Манасчы бул кыргыз, бүтүн кыргыз манасчыны ырчы деп айта албайт. Мен ошону айтып атам, бул жерде жазылып атат да. Биз муну өзөктүү нерсени алып атабыз. Мисалы, жайсаң ырчы деп келген да. Жайсаң ырчы деген ошол эле өзөктүү нерсени. Эгерде биз ырчы дегенди кошпой койсок, анда биздин мурдагы өзөктүү манасчыларыбызды ырчы катары, жайсаң ырчы катары айтылып келген манас жокко чыгып кетет да. Биз ошол өзөгүн, биз ошол түпкүлүгүн сактоо максатында бул нерсени да кошпосо болбой калат. Камай кожо мырза, анда мындай да. Биз бул жерге аспаптык коштоосуз деп атабыз. Ооба. Инструменттери жок, айтканды биз жазып атабыз да, бирок аны ырчы деген кайра артынан статусун берип коюп атабыз. Ырчы деген бул аспаптык, музыкалык аспаптык коштоонун негизинде ал ыр айтат. Туурабы? Жок, Дастан Арысбекович, ырчы дегенди сөзсүз эле эстрадалык же болбосо аспаптык коштоодо коштоп алып бийлеп ырдаганды ырчы деп түшүнбөшүбүз керек да. Ыксыз гүлдөп сырдаган сыртың жалаң, ырлар сынат сынбаты жылтылдаган. Гүлүк кайдан такшалсын гүлүк болуп, күрөш болуп турбаса кырчылдаган деген сөз бар. Сиз акын болуп атасыз да, азыр акын. Ооба. Жо, мен ушул ырчы, акын, манасчы дегенди түшүндүрө албай атам, сиздерге түшүндүрүп берейин деп атам да. Жо, мен таң калган болуп атат. Манасчыга, Дастан айткан манасчыга биз ырчы деген статусту берип атабыз да. Мына азыр айтып атпайбыз, Дастан айткан манасчыга депчи. Дастан дагы башка нерсе. Эпос, Дастан эпосы. Дастан Бул статус бар да. Дастан, манас деген, манасты айтуу бул эпос, Дастан эпосы деп айтылат. А Дастан айткан ырчы деген, манас айткан ырчы деген кандай түшүнүк болуп калат да, понятийный частка киргизип койсок, бул мыйзам менен ошентип чектелип калат. Жо, бул жерде манасчы деген да турат. Дастан Арысбекович, көрүп атасыз, манасчы деген дагы. Манасчы негизи, биринчи манасчы деп жазылып турат. Сымый кожо мырза, биз манасчыга, манас айткан манасчыга ырчы деген статусту берип атабыз да, бул ошонун түшүнүгү мага түшүнүксүз болуп калып атат. Сиз макулсузбу ошого депчи? Туура, манасчы бул ырчы деп айтылбайт. Ооба, сиз сунушуңуз болсо, биринчи окууда кагаз жүзүндө берип койсоңуз болот. Муну комитеттен дагы бир рет карайбыз. Ооба. Дагы бир рет карайбыз. Же балким мен туура эмес түшүнүп атамбы ошону тактоо иретинде да, бирок менин оюмча манасчы бул биздин өзүбүздө айтылган адабий тилибизде бар да, ал манас, манасчы манас айтат. А ырчы бул ырдайт. Туура, биз мунун кийинки өзөгүнө келгенде дагы, урматтуу депутаттар, манасчы деген статусту берип атканыбыздын дагы бир өзөгү, бул кийинки өзүнчө мыйзам болуп дагы келет. Мисалы, манасчыны биз артист деп дагы атап келебиз да, кыргыз эл артисти депчи. Анан могу Бул артист эмес, бул эл акыны деген сыяктуу, эл манасчысы деген наам берилиши керек да. анан дагы бир тактоо иретинде бул аспаптык коштоосуз. Манас айтып атканда жана биздин барабандар менен айтылат, комуз менен айтылып кетиши мүмкүн, мына көркөмдөп, кооздоп. Ошого да тыюу болуп салым калабы? Бул аспаптык коштоосуз деп атат. Бул жерде концерттик варианты бар манастын. Мисалы, майрамдык салтанаттарда манас эпос айтылып аткан мезгилде доулбастар урулуп, барабандар менен керней сурнайлардын коштоосунда бул салтанаттуу түрдө айтылган манас болуп эсептелинет, туурабы? Ал эми жөн жай айтылган манасты бул аспабы коштоосуз айтылып кете берет. Бул көрөнгө, биз жана айтып кеткендей, бул муну биз салтанаттуу иш-чараларда колдоно турган аспаптык коштоолорду гана түшүнөбүз да. Ошол эми азыр биз тыюу салып коюп атабыз да бул мыйзам мененчи. Сомой кожо мырза, көрдүңүзбү? Мыйзам деген мыйзамда жазылып калып атат. Аспаптык коштоосуз. Демек, ошондой гана биз манас деп гана тааныйбыз деп атабыз да, манас айтып атканда. Анан жана сиз айтып аткандай комуз менен айтылган, жанагындай барабандар менен айтылган, аспаптар менен баягы көркөмдөп айтылганды биз анда манас айткан жокпуз деп мындай тааныбай калып атабыз да, бул мыйзамдын кабыл алынып калса. Ошол үчүн экинчи окууда ушул жагында бир ойлонуп көрсөңүздөр, сунуш катары, балким эми сиздерге дагы мындай ачык көрүнүп турат чыгар. Мына биздин манасчылар турат, улуу инилерибиз турат. Буларга мындай дагы кеңири мындай жакшы билет го деп ойлойм да, бирок мен өзүмдүн жеке оюмда ушул жагына да этият болсок, азыр мыйзам менен баардыгын биз муну чек. Рахмат.
Рахмат, урматтуу Нурланбек Асанбекович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Самый Кожа Мирлан, жана демилгечилер, Камил Абдыразаковна, силерге терең ыраазычылык билдирем. Мына бир канча мыйзам долбоор биз кабыл алып атабыз, бирок кыргыз элинин бул сүймөнчүгү, сыймыгы бул Манас эпосу. Манас эпосу мисалы биз Кыргызстанда көп окубайт, бирок чет мамлекетте көп адамдар окуйт. Ким кимсиң десе биз Манас дегенди билесиңби дейт, чет жакка барган туурабы? Ошол жактан ушу Манастын биз урпактарынан болобуз дейбиз. Мына биз эми Саякбай, Каралаев эпосторун жаш кезде эми баардыгыбыз айтып келгенбиз. Мен мына Жусуп Мамайдын 8 варианттуу мына том китебин окудум, Жусуп Мамайдын. Мына акыры келип Сомбелекке такалат экен. Сомбелек баатырыбыз түркмен кызын жактырып үйлөнөм деп атканда чоң согушта ушу найза менен такымына жеп анан ооруп жаракат алып анан үйлөнбөй өлүп калат экен да, кийин Сомбелек келип токтойт экен биздин баатырларчы. Мына ушу Жусуп Мамайдын варианты боюнча. Бул нерсени урматтуу Мирлан мырза өкмөт менен биргеликте тегерек дагы стол кылып туруп даңазалашыбыз керек бул нерсеничи. Камил Абдыразаковна, сизде Туура айтасыз. түшүнүгүңүз бар абдан. Даңазалап бунучу жана айтып атпайбы биздин урматтуу мына Илимпоз агабыз акча да берилбейт, көрүнгөн эшигин каккалап акча сурайт. Уят. Бул уят нерсе биздин. Туура. Эгерде ушундайга алып барса, анда бул уят нерседе Кыргызстан, кыргыз эли үчүн. Ошон үчүн мына сиз абдан туура мыйзам долбоорун жазып атасыздар, ушу мыйзам долбоорунда камтылып кетиш керек. Финансированиясы бардыгы жакшы. Жанагы Жусуп Мамайдын вариантынан да алыш керек. Мына Асыл Бача, Бек Бача, Чигитей деп айтып атат ал жерде баатырлар турабы? Анан Сомбелекке такалып атабыз. Биз эми Семетей, Сейтек деп Манастын урпактарды окуп келгенбиз. Ошо ал жактан да дагы даңазалашыбыз керек биз Манас ким болгончу. Анан кийин мына бул өкмөттүн өкүлдөрү уят бул Манас урпактарынын атын коньяк, аракка беришчи. Бул уят да бул нерсечи. Ким ушуну уруксат берип атат ушу? Жооп бериңиздерчи. Ким бар Алмаз Акунжан ушул? Ким берип атты ушу уруксатты? Коньяк, аракка, Манас, Семетей, Сейтек берип атасыңар. Саламатсыздар. Бул боюнча негизи мыйзам кабыл алынганга чейин ушундай уруксат берилип кеткен экен. 28-жылга чейин кыргыз патенттен товарный знак, товардык белгини алышкан экен. Анан биз дагы ушул маселени чечүү үчүн биз дагы сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда ушул маселе каралган. Атайын тартип мыйзам кабыл алынгандан кийин атайын тартип иштеп чыгып, ким тарабынан кандай берилет, кандай жолжолоштурулат, ошонун баары тең ошол тартипте каралат да. Биз ушул мыйзамда ошол норманы киргизип жатабыз азыр. Эми урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү ушуну карап, жакшы экен мыйзам долбооруна киргизип, бул такыр уруксат бербеш керек. Бул уят болот. Биздин эң сыймыктанган ушу Манас бабабыздын атын коньякка же аракка берип турганчы, бул туура эмес. Урматтуу демилгечилер, Мирлан мырза, Камил Абдыразаковна, бул мыйзам долбоор абдан жакшы. Бүгүнкү күндө идеология бизде аксап атат. Идеология жок Кыргызстанда, биз аксап атабыз, алдыга жылбай атабыз. Эгер идеология жакшы болсо, биз өнүк өсөбүз дагычы. Кайсы мамлекеттин идеологиясы жок, ал өнүкпөйт, өспөйт. Кыйкырып атабыз, ана кылабыз, мына завод, фабрика салабыз деп. Эгерде мамлекеттин идеологиясы жок болсо, ал мамлекет өнүкпөйт. Ошон үчүн буну абдан жакшы иштеп туруп, биз да сунуштарды берели, биз дагы жардам көмөк көрсөтөлү. Бул жакшы жогорку деңгээлде алып барыш керек бул мыйзам долбоорун. Рахмат сиздерге, ишиңизге ийгилик. Рахмат, Сүйүнбек Абдуллаевич, рахмат сизге, чоң рахмат. Жакшы айтып кеттиңиз. Мүмкүн экинчи окууга мына биз экинчи окууга жана сунуштарыңыздар болсо берсеңиздер, биз манасчыларды да чакырып ошол жерден мындай кенен отурум кылып, өкмөттүн демилгелеген мыйзамы менен кошуп, биргеликте бул мыйзамды так туура ошол эле сиз айтып аткан жанагы ичимдиктерге коюла тургандарга тыюу салуу боюнча бүт бардыгына чектөө иретинде алып чыгалы. Экинчи окууда өкмөт менен бириктиргенде ошолордун баары биригип калат, Кудай буйрса. Рахмат сизге. Камил Абдыразаковна, сурооңуз барбы демилгечилерге? Мен бүттүм. Суроо эмес, мен эми баягы демилгечилердин бир катары комитетте ушул талкууга катыша албай калганыма абдан өкүнүп атамын. Бирок андан кийин келип отуруп өкмөттүн мыйзамын да карадык. Эми бул жерде Сүйүнөбүзак туура айтты, Абдуллаевич туура айтасыз. Муногу эпостагы каармандардын аттары бүт ошол жанагы спирт ичимдиктерине
Анан башка продукцияларга берилип калганда бул эми баягы 5-чи беренеде мына өкмөт алып келип 5-чи беренеде ошол Манас эпосунун үчүлдүгүндөгү дейт башка каармандардын ысымдарын пайдалануу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан белгиленген тартипте уруксат берилет деп атат. Уруксат бербеш керек. Бербеш керек. Буга уруксат берилбеш керек. Мен мына ошого азыр экинчи окуган мына өкмөт кулаңарга күмүш сурга 5-чи беренени оңдоп келесиңер айтып коеюн. Болбойт, булуңар өтпөйт. Биз ушул тарыхый учур келип турат. Чечип алалы да ушул маселелерибизди. Ай, спирт ичимдиктердин эмне үчүн биз Манастын атын, эмне үчүн Семетайдын, эмне үчүн Сейтектин атын коюшубуз керек, ай? Бул ыйыктын иши туюк дейт. Биз ыйык каармандардын аттарын эмне үчүн беришибиз керек? Ушуну дайыма айтып келебиз да. Ошон үчүн мен мунугу чынында котормо идеологиялары бүт тийиштүү орган Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы мына илимий аталышындагы темадан баштап өзгөртөлү. Темадан баштап жөн эле Манас эпос эле деп койдуңар да. Ай, Манас кандай эпос? Манас баатырдык эпос. Манас тарыхый баатырдык эпос. Эмне үчүн коркобуз биз? Эмне үчүн биз тарыхый каарман Манас атабыз жашаган деп айта албайбыз? Ага айта албай коркуп келдик. Бүгүнкү күнү 52-чи жылкы конференциялар эмеспи азыр? Кудайга шүгүр, эгемендүүлүгүбүз колубузда турат. Эмне үчүн даңазалоодо, пропагандалоодо, эмне үчүн биз бир байкуш болушубуз керек да? Айт, ошону токтотолу, байкуш болуп, кул мүнөздүктөн кетели. Айланайындар. Айтса келсе ушундай баягы тарынышат да ошо катып айтат депчи. Мен күйбөсөм, сиз күйбөсөңүз, башка депутаттар күйбөсө ким күйөт Манаска? Туура айтасыз, чоң рахмат. Ошон үчүн мен эмки окууда мунугу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы котормо тийиштүү орган деп туруп Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясын борборду так даана көрсөтүшүбүз керек. Жанагы кыргыз калмактан тараган деген варианттар кирип кетип атат. Ай, варианттарда коркунучтуу бурмаланган мына Манасабетте доктор науктар отурасыңар, туурабы? Биз Сагынбай менен Саякбайды классикалык вариант деп мына 80 ар бирин биз мына иликтеп илимий таризден өткөргөн 80ден ашуун вариантыбыз бар. Аны эч ким чана албайт. Ошон үчүн биз мындан кийин Манаска биздин баатырдык эпосубузга кол салуучу душмандарга жол бербешибиз керек. Аны биз мыйзамдар менен тариздеп коюшубуз керек. Анан пропаганданы дагы биз финансированиясын мыйзам менен эле толук көрсөтүшүбүз керек болуп калды. Чынында Абдылдажан Амантурович мына кыздар менен бул мээримдер отурат бул жерде. Бул жерде мына манасчыларыбыз отурат. Ай, тилемчидей болуп акча карап